Талас облусунда фасолдон башка багбанчылык менен алектенгендер көбөйүп, алманын, алмуруттун жаңы көчөттөрүн тигип жатышат. Бул да кирешелүү багыт болчудай. Быйыл өрөөндө 250 000 гектар жерге карлик сортундагы алма бактары тигилген. Мисалы Талас районундагы Көк Кашат айылында жашаган Данияр Султаналиевдин азыркы күндө 8 гектар алма багы бар. Алмаларды күзүндө гана арзан баага өткөрүп жибербей, көп тонналык жер жемиш мөмө сактоочу жайды курдурган. Азыр ушундай муздаткычы бар кампа курам дегендерге кеп кеңештерин берип турат. Мисалы алма алмурутту тергенден кийин 5 сааттын ичинде муздаткычка кириши керек. Убакыт иштетип биз ошо жакшы болгон жылдары ошо 4 миллион, 4,5 миллионго чейин доход түшүп жүрдү. Таза болбой калды эми 1,5-2 миллионго чейин табабыз да убакыттан. Биз көп эмеде объемду алып баштадык, кийин 50 тоннадан 70 тоннага чейин алма алып баштадык. Анан ушул холодильник жөнүндө ою келип, анан ошо холодильникти салдык да. Мен Таласта баягы бирин көрүп бири өсүп келатыр да. Анан мага деле көп кишилер келет. Менде деле ошо көчөт, жакшы көчөттөр бар, ошо көчөттөрдөн сатам, советимди берем, холодильник салам дегендерге советим берем. Кыргызстандыктар жерлерде илгеркидей айыл чарба продукциясын жертөлөөдө эмес, атайын муздаткычы бар кампаларда же логистикалык борборлордо сактоого өткөн. Анда атайын температурада көп убакытка сапаты бузулбай тура берет. Белгилүү бир чоң көлөм чогулганда кардарларга, ири соода түйүндөргө, соода компанияларга, экспортерлорго сунуштоо ыңгайлуу келет. Ысык көл облусундагы Балыкчы шаарында Аберон жер жемиш сактаган ири логистикалык борбор жайгашкан. Аны 2 коммерциялык банк аркылуу Кыргыз-Орус фонду каржылаган. Борборду салууга жалпы жонунан 4 миллион 450 000 доллар сарпталган. Улоо системасы жер жемиштердин сапатын кетирбей 270 күнгө чейин сактап тура алат. Жабдыктар Евростандартка туура келет. Германиядан автоматтык түрдө да башкарса болот. Мисалы муздаткычтын температурасы туура эмес болсо, система өзү жөнгө сала алат. Мындай сактоочу жайлар 5-10 жыл аралыгында ар бир айылда болсо, жемиштерди коңшу өлкөлөргө ыңгайлуу баада экспорттоого шарттар түзүлөт. Логистикалык борборлор дыйкандардын чарбачылыгын өнүктүрүүгө чоң салым кошо алат. Уникальность, да, заключается в том, что это полностью немецкое оборудование. Бардыгы германиялык жабдыктар, немис адистери келип куруп кетишкен. Бул кампа, жер жемиш сактоочу жай баары уникалдуу болуп саналат. Бир эле Ысык көл облусунда эмес, Кыргызстан боюнча мындай жок. Улоо системасы менен сактоо мезгили кыйла узарат. Кыргызстан бара-бара дыйкандардын чарбасын ирилештирип, чоң көлөмдөргө өтүп, жаңы рыноктарга чыгыш керек. Биздин облустагы алма алмуруттар даамы, сапаты жана экологиялык жактан табигыйлыгы менен айырмаланып турат. Ошол үчүн биз келечекте балдардын тамак ашын жасоого, мөмө жемиштерди кургатууга жана сок чыгарган кайра иштетүүчү заводдорду ачууну ойлонуп жатабыз. Чет өлкөлөрдө Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясына кызыгуу көп. Логистикалык борборлорду куруп, өлкөдө өндүрүлгөн продукцияны ири өлчөмдө чет мамлекеттерге чыгарганда экспорттун көлөмү өсөт. Кыргызстанда эл аралык стандарттарга туура келген 10 соода логистикалык борбор бар. Анын ичинде Чүй облусунда 3, Ысык көлдө 1, Нарында 1, Жалал Абадта 1, Ош облусунда 4. Алардын көлөмү 1000 тоннадан ашык азык-түлүктөрдү сактоого мүмкүнчүлүгү бар. Булардан сырткары Кыргызстандын аймагында жашылча жана мөмө жемиш сактоочу 224 кампа бар. Чүйдө 107, Ошто 17, Ысык көлдө 38, Таласта 14, Баткенде 26, Нарында 4, Жалал Абадта 18 сактоочу жай бар. Кадамжай районунун Үч Коргон айыл өкмөтүнүн Россияга данегинен ажыратылган 10 тонна өрүк, 8 тонна кайналы, 19 тонна шире жөнөтүлгөн. Ал жерде ЕСтин стандарттарына жооп берген айыл чарба продукцияларын кайра иштеткен Интерфрут ишканасы жана чакан логистикалык борбор жайгашкан. Ошол ишкананын баардык суммасы 20 миллион сом. Анын ичинен ошол ичинде көргөн оборудованиянын баардыгын 100 000 долларга USAID программасы менен алып келинген. Мындан сырткары маякта дагы 100 тонна өл мейва сыгадырган логистик центр холодильник кылганбыз. Бул дагы болсо ушул айылыбызда өндүрүлгөн мөмө жемиштерди сактап, анан баасы кичине көтөрүлгөндө анан ошол Казакстан, Россияга алып барып сатыш боюнча, шу элдерге кызмат көрсөтүш боюнча ушул
Азыркы мезгилде дыйкандар жыл бою айыл чарба продукциясын сактап, экспортко чыгаруу үчүн Ош облусунда 17 сактоочу жай ачылган. Алардын бири Кара Суу районундагы Кызылкыштак айыл өкмөтүндө курулган Мөмө жемиш сактоочу логистикалык борбору. Дыйкандар былтыр көбүнчө сабиз менен картошка сактаса, быйыл алма алмурутту сактоого берип жатышат. Негизинен продукция Россияга кетет экен. Бул жылы Ирандан сарымсакты кургатып берүү буйрутмасы түшкөн. Сактоо муздаткычтары сактоо көлөмү 60 000 кубка эсептелинет. 60 000 кубка. Андан сырткары бизде бул сортировочный аппарат, сорттоп чыгаруучу аппаратыбыз бар и кургаткычтар. Кыргызстандын финансылык институттары аймактардагы долбоорлорду каржылоонун үлүшүн көбөйттү. Бул туурасында президент Сооронбай Жээнбеков Россия Кыргыз өнүктүрүү фондунун, Айыл банктын, Кепилдик фондунун жана РСК банктын башкармалыктарынын төрагаларын кабыл алганда айтылды. Акыркы 2 жылда Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен региондордо өндүрүлүп жаткан продукцияларды экспорттоого жардам көрсөтүп баштаган. Региондорду өнүктүрүү максатында мамлекеттик жеңилдетилген финансылык программалар ишке ашырылып жатат. 2019 жылы Кепилдик фондунун негизги багыты болуп аймактык долбоорлорду колдоо болуп эсептелет. Анын каражаттарынын 78% аймактардагы насыялоого жана гарантияларды берүүгө багытталган. Жалпысынан бүгүнкү күндө 300 долбоор каржыланды. Гарантиянын саны да, көлөмү да, кредитте 150-200%га көбүрөөк берди. Таза киришебиз дагы 202% болду. Былтыркыга караганда 946 ишкерлерге гарантия берсек, быйыл 1925 гарантия берилгенге пландарыбыз бар. Эгерде былтыр 921 миллионго гарантия берилсе, быйыл болсо биз 1 миллиард 210 миллионго чейин жеткирилди атабыз. Банктар болсо 3 миллиард 900 миллионго чейин кредит берилген турат да. 19 жылдын аягына фонд тарабынан жактырылган көлөмдүн долбоорлордун көлөмү 379 миллион долларга жетти. Анын ичинен 3-төн 2 бөлүгү бул приоритеттүү тармактарга жумшалып атат. Бул агроөнөр жай, өндүрүш жана туризм тармактары. Негизи эле 2019 жылы бизнес ишкерлерди жигердүү иштеди деп айтсак болот. Мисалы, бир жылдын ичинде биз тараптан 77 миллион долларга долбоорлор жактырылды. Мурдагы жылга салыштырмалуу өсүш 1,8 болуп атат. 2018 жылы бул 45 миллион болчу. Ошонун бир топ көлөмдөрү аймактарга жумшалып атат. 2020 жылга биз астыбызга койгон планыбыз каржылоону 105 миллион долларга чейин жеткизүү. Анын ичинен 15 миллион доллар РСК банкка чакан орто бизнести каржылоо үчүн узак мөөнөттө жеңилдетилген насыя беребиз. Андан тышкары мындай өзгөчө максат деп айтсак болот, астыбызда коюп аткан бул кластердик каржылоо. Кластер мисалы айыл чарба тармагын айтсак, бул айыл чарба продукциясын өстүрүп баштагандан кайра иштетип сатууга чейин жеткизүү системасын камтыйт. Бүгүнкү күндө фермерлерге Кыргызстанда өндүрүлгөн айыл чарба продукциясына Россиянын чоң шаарларынан буйрутмалар келип түшүп жатат. Бирок алар өндүрүмдү миңдеген тонна менен алып кетүүгө кызыктар. Тилекке каршы андай талаптарды Кыргызстан азырынча аткара албай жатат. Себеби продукцияны ири көлөмдө топтоп сактай турчу логистикалык борборлорубуз бар болгону менен алар жетишпейт. Ошондой эле өз алдынча иш алып барып, чакан жана орто бизнес менен гана алектенген дыйкан фермерлердин башын бириктирүү зарыл. Майда ишканаларды ири компанияга айландырып, сертификат менен камсыздоо шарт. Продукциянын көлөмү канчалык көп болсо, чет өлкөлүк экспортердун да кызыгуусу ошончолук артат.